Assalamu alaikum qadırlı mekendeshler. Sizler menen gün sayın bir ayat же bir hadis dolboru бүгүн балдар ата энесинин дининде болот деген темада hadis айтат угабыз. Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Kullu mawludin yuladu ala fitra." Ар бир наристе таза табиатта, исламда төрөлөт. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Кийин ата энеси яхуд кылат, же христиан кылат, же отко сыйынуучулардан кылат. Сахих Бухари. Чындыгында балага тарбия берүүдө ата эне негизги ролду ойнойт. Эгерде ата эне ыймандуу болсо, баласы ыймандуу болот. Анткени ата эне үй бүлөнүн эң негизги устуну. Эгерде бул эки устун ыймандуу жана бекем болуп, балага туура тарбия бере турган болсо, анда ал үй бүлөдөн чыккан бала таза табиатта, акыл эстүү болот. Мына ушундай үй бүлөдөн ыймандуу жана адеп ахлактуу балдар чоңоет. Балапан уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей эле балдар да талим тарбияны эң биринчи ата энеден гана алат. Ошондуктан ар бир тарбиячы ата эне баласын ислам тарбиясы менен Аллахтын сөзүн үйрөтүп өстүрүүсү абдан зарыл. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.